Assalamu alaikum. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн кайрадан сиздер менен суроолорго жооп беребиз. Рубрикасында мен Муктайгар Арстанбек. Ушу жакында гана келген суроолордун дагы жыйнай баштадык. Ошолорго жоопторубузду берелик иншаллах. Бүгүн Жылдызбек Меңдибаев деген жигиттин суроосу. Ассаламу алейкум. Фея Аяз ата ушуларга кичинекей балдар абдан эле ишенип алышты. Ошол туурабы? Ата-энелер өздөрү себепкер, да ушуга сиздин көз карашыңыз кандай дейт. Суроо аябай жакшы суроо. Мен суранам. Көңүл буруңуздар, башкаларга да жеткириңиздер. Бул ата-энелердин чеккилиги. Чеккилиги дегенде мен аябай жумшак айтып атам. Чеккилик деген мындай маани бербегендик. Чындыгында өзү ата-энелердин тупойлугу, өтмөстүгү. Бул кечиресиңер, тупой деген сөз мындай бир маскаралап жолсом кемсинткен сөз эмес, бул факт. Адам акылы өтпөсө, өтмөс. Орусча тупой дейт. Эмнеге акыл өтүш керек? Өзүнүн кудайы бар, өзүнүн наркы бар, салты бар, жашоо эрежеси бар. Өзү мусулман ата-эне кудайга гана ыктыда кылганды үйрөтөт балдарга. Анткени ыймандын негизги шарттарынын бири жакшылык жана жамандык Кудайдан, Аллахтан деген шарт бар. Демек, муну балдар кичинекей кезинен билиши керек. Кичинекей белек болсун, көзгө илинбеген бир момпосуй болсун, же болбосо аябай жашоодо чоң белек болсун, мунун бардыгы Аллахтан. Аяз атадан эмес. Тилекке каршы муну өзү биз кыргыз элибиз. Көзүбүздө мындай, буттарыбызда ат мингендей кыйшык. Каяктан жүрүп Европа болуп калдык да, каяктан жүрүп алардын Санта-Клаусуна ушундай бир мухаббаттуу болуп калдык. Бул ата-энелердин кемчентойлугу. Тилекке каршы өзүнүн маданиятын билбестиги. Балдарына телевизордон көрүп отуруп, жанагы балатынын түбүнө бир оюнчук катып, анан ошол оюнчукту эртеси балдары туруп келип, таап аябай кубанганды телевизордон көргөн дагы өзүнүн да ошо кыргыз балдарына мына ошо кайдагы бир Санта-Клаус кайдан жайдан алып келип ушуну коюп коет имиш дагы балатынын түбүнө, анан ошону таап алып балдар сүйүнөт. Бул биринчиден ыйман маселесине аябай чоң зарар келди, аябай чоң доо урулду баланын ыйманына. Экинчиден жалган. Бул жалган, аябай чоң жалган. Балдарды кичинекей кезинен жалганга үйрөтүп атат. Жомоко, мындай кыялдагы бир болбогон бала кыялдыгын созуп атабыз. Мына ушул жалганды биз ушунчалык көнүп калдык, маани бербей калдык. Ушул эле жаңы жыл күндөрү көрөсүңөр, мисалы үчүн борбордук аянтта балдар, кыздар ушундан акча табат. Өзүнүн аты Эсен же Аман, же Абдулда, же Сабыр Дордой базарынан бир сакалды алып, ушу жалган сакалды чаптап, өткөн кеткен өзүн Аяз атамын деп сүрөткө түшөт. Жана сүрөткө түшүп аткандар билет, бул жалган, бул Эсен же Аман. Сайрагүл же Гүлмира дегени сары чачты базардан алат да, бир такыяны кийип, өзүн Аяздын Аяз кызы деп турат. Мында бардыгы эле жалган, өзүнүн аты Гүлмайрам же Сайрагүл. Ошо жалгандар менен өзүбүздүн жашообузду уройбуз. Жана ошо жалгандан тигилер да акча табат, биз да алардын акча тапканын маани бербейбиз. Эмне болуптур, эмнеси жаман деген нерсенин артында аябай чоң жалган турганын билбейбиз. Өзү мунун артында да кесепеттер аябай көп. Балдарды реалдуулукта тарбиялаш керек. Менин көз карашым, ата-эне бул нерсеге жоопкер. Биздин балдарыбыздын караңыздар, көпкө чейин 30-40ка чейин жоопкерчилик ала албаганын да кесепети ушул. Балдарыбызды бала кыялдыкта тарбиялайбыз. Аларды эч качан жашоого, олуттуу кароого үйрөткөн жокпуз. Бала дедик, өмүр бою бала. Жана каяктагы бир жомоктор менен болгондо да, ата-энеге бала дайым жаш бала да деп. Ата-энеге дайым бала жаш бала, бирок муну дайым жомок менен бак деген сөз эмес. Анын олуттуу жашоодо, реалдуу жашоодо ушул кереметтерди бере турган жаратуучусу бар. Анын Аллахы бар. Ошол жөнүндө маалыматты туура эмес берүү бул балдардын ыйманына кылган биздин кыянаттыгыбыз болуп эсептелет. Астагфирулла. Ошондуктан мен өтүнөм, бул маселени кимдир бирөө эгер түбүнө чейин түшүнгүсү келсе, дагы сүйлөшүүгө даярбыз. Түшүнгөндөр түшүнө электерди токтотушу керек. Биринчиден Жылдызбектин суроосуна мына ушундай жооп бердик. Экинчиден мына ушул көпчүлүккө жеткирип коюуга жардам берсеңиздер болот. Алдаштын кереги жок. Assalamu alaikum.